Урматтуу Ош шаарынын тургундары, сиздер көрүп турган Касымбеков көчөсү, бул жак темир жол Кара Суу районуна кетет. Ал эми оң тарапта көрүп турганыңыздардай май алмаштыруучу жайлар, май куюучу бекеттер бар. Булардын алдынан өткөн жекелик каналы ак өтөт, бирок тилекке каршы мына жашыл аймактан бери көздөй катар могул май алмаштыруучу жайлар ушул жекелик каналынын үстүн жабып, тосуп, каналдын агымын жок кылып салган. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматовичтин Ош шаарындагы каналдардын корук аймагын ачуу боюнча берген тапшырмасына ылайык бул жердеги бетон тосмолор бүт баары буздурулуп алынып, учурда каналдын үстүнкү бети ачылды. Көрүп турганыңыздардай абдан сонун болуп суу бул жерде учурда агып жатат. Суунун шары, үнү, суунун салкыны, суунун шамалы кадимкидей бул жерде байкалып турат. Мээлүүн салкын болуп, шаардын негизги көрүп берген каналдарынын ачылып жатышы ушундай бир жакшы адамга эмоцияларды тартуулайт. Бул май куюучу жай өтө эле каналдын корук аймагын сактамак турмак. Үстүн бетондоп, көрүп турганыңыздардай кырына чейин, сетине чейин тосуп, мондай бийик имаратты куруп алган. Ал эми май алмаштыруучу жайлардын катарында эле жекелик каналдын аймагын тосуп алган бул Рид Петролиум май куюучу жайы. Көрүп атасыздар, бул жактан Касымбеков көчөсүн бойлой келет. Бул заборго чейин, көрүп турган заборго чейин бетондолуп бүт тосулган болчу үстү. Кайра эле бул жерге келип бетондолот. Ал эми канал мындан ары агып чыгып кетет. Учурда май куюучу бекетке эскертилген, ачуу боюнча. Көрүп турганыңыздардай бир четинен ачып, каналдын корук аймагын бошотуп жатышат. Мындан ары канал түз агып чыгып кетет. Бардык курулуштарды алып, каналдын жээгин ачуу боюнча эскертүүлөр берилген. Мына минтип сонун болуп эми каналдын корук аймагы ачылып, суу көрүнүп, суунун шары, шамалы байкалып калды. Бул жерде дагы өзүңүздөр көрүп тургандай бир канча май куюучу бекеттер тосуп, каналдын корук аймагын үстүн жаап, бетондоп салышкан болчу. Булар дагы эскертүү бергенден кийин өз күчү менен каналдын корук аймагын бошотуп, үстүнкү беттерин ачып, минтип жумуштарды жүргүзүп жатышат.